Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кызматта парламент берүүсү алгач жогорку кеңештеги бул апта ичиндеги актуалдуу маселелердин кыскача түрмөгүнө токтолобуз. КТ Mobile компаниясынын айланасындагы иштейликтөө үчүн түзүлгөн комиссиянын экинчи отуруму болду. Ага өкмөт башчы өзү катышып суроолорго жооп берди. Bir мамлекетке bir салык төлөй элек, пайда алып келе элек компаниянын менеджерлери $180 000 3 айда мындай распил деп коет, кыргызча мойсоп койду деп коет. Мойсоп койсо, биз унчукпай отурушубуз керекпи? Жогорку кеңеш премьер-министр тарабынан сунушталган 4 өкмөт мүчөсүнүн талапкерлигин жактырды. Мына картошка өтпөй калды, бир топ дыйкандар бийлеп атат. Сиз мына программаңыз жакшы жазылыптыр. Эмнеден баштайсыз иш жүзүндө? Жер жүзүндө балдар күнү белгиленди. Ага утурлай майып балдардын үй интернатында жашаган өспүрүмдөрдүн ал акыбалын сурап, төраганын орун басары Мирлан Бакиров жеткинчектерге жылмаюу тартуулады. Материалдык жардам берип турсак, мен ойлойм, бул да өзүнчө бир чоң бир колдоо. Кыргыздын наркын даңктаган кыргыздар аталышындагы 20 томдук китеп жарык көрдү. Мындан 1500 жыл илгери дүйнөдө жазуусу бар, алфавити бар, 20-га жетпеген улут болгон. Ошонун бирөө кыргыз эли. Биз ошону айтып мактаналы дедик. КТ Mobile компаниясынын тегерегинде түзүлгөн кырдаал боюнча депутаттык комиссиянын экинчи жыйыны өтүп, дагы көп маселелер ортого чыкты. Комиссия жыйынына премьер-министр өзү чакырылып, эл өкүлдөрү коомчулукта ар түрдүү сөз болуп жаткан айрым жагдайларды өкмөт башчынын өзүнөн сурады. Депутаттык комиссиянын биринчи отурумунун жыйынтыгында 5 атка минер кызматынан кеткен. Депутаттык комиссия КТ Mobile боюнча кандай жыйынтыкка келүүдө? Кезектеги репортажда. Эл өкүлү Гүлшат Асылбаева коммерциялык жашыруун сырды сактоо үчүн маселени жабык кароону сунуштады эле, көпчүлүк мүчөлөр аны колдогон жок. Эгерде биз азыр прессаны чыгарып жабык өткөрө турган болсок, биз өкмөт менен соодалашкандай түргө өтүп калабыз. Депутаттар буга чейин коомчулукта кеп болгон туугандарды кызмат орунга коюу, алардын мамлекеттик ишке аралашуусу боюнча премьердин өзүнөн сурашты. Ушунчалык массалык маалымат каражаттарында айланды. Премьер-министрге кантип билбей калсын ошол баланын ошол жакта иштеп атканын деп. Мен аны 2-майда билдим. 2-майда мен айтып аткан азыр протоколдо турат. Бардык компанияларды, ошонун ичинде Мегакомду, КТ Mobile чогултсак, балдар келди. Ошондо көрдүм. Менин чогулушума келип отуруп калган Эрназардын. Чогулуш бүткөндөн кийин чакырып айттым, сен эмне бул жерде жүрөсүң деп. Ал айтты, ушундай Мегакомдо иштеп атам деп. Ким болуп иштеп атасың, сураган деле жок. Сиз Иманкадыр Рисалиевди ачык коом жана коомдук уюмга сиз сунуштаган жоксузбу, же өкмөт тараптан бирөө сунуштадыбы? ОБС аркылуу айлык алып жүргөнүн ушул чыккандай билдим. Рахмат. Премьер-министр Абылгазиев тарабынан тууганы Рисалиевди көзөмөл кылсын КТ Mobile деп. Же болбосо мынчадан айлык коюп бергиле, баласын орун басар кылгыла деген кийлигиши болду беле? Фонд Көсүмүштө Төлөбердиев төрага. Жок, мындай тапшырма же мындай сөз эч качан болгон эмес. Премьер тарабынан тапшырма. Премьер тараптан болгон эмес. Айта кетсек, Альфа Телеком менен КТ Mobile-дын ортосунда виртуалдык оператор түзүү, жыштыкты биргелешип иштетүү боюнча 345 миллион сомдук келишимге кол коюлган. Ага ылайык Мегаком КТ Mobile-га биринчи транш менен 168 миллион сом которуп берген. Бирок кийинчерээк КТ Mobile келишимде жок шарттарды талап кыла баштаган. Так айтканда, өзүнчө башка мобилдик оператор түзүү айтылган. Мындай жаңы мобилдик компания түзүүнүн наркы $86 миллион бааланган. Мынчалык көп чыгым коротууга Альфа Телекомдун баш мүдүрү Акылбек Жамангулов каршы болуп, талаш тартыштын жайы ушундан башталган. Келишимдердин баарын кол коюлуп, акча каражаттын баары которулгандан кийин КТ Mobile-дын мурунку жетекчилери виртуалдуу оператор эмес, полноценный сотовый оператор кылабыз дегенде, соответственно, аякта деген расходный часть $86 миллион чыгып кетти. Ошон үчүн биздин компания буга каршы чыкты да, ошондон келишпестиктер пайда болду. Хорошо, анда фонд Көсүмүштөгө, анан Госкомитет информациондук технология эмне үчүн чечим кабыл алган жоксуздар? Стратегиясы абдан туура. Эки компаниядагы жетекчиликтери осознанно барышты бул проектке. Биз үчүн, мамлекет үчүн пайдалуу деп. То есть тил таппагандык маселе андан ары ырбап кетти. И бир аз ушул деңгээлге чейин чыгып кетти. А так мындай бир чарбалык эле маселе болчу. Эл өкүлү Мирлан Жээнчороев Кыргыз Телеком аркылуу абадан акча жасап чыгып кеткен учурлар мурунку бийликтердин тушунда болгонун эске салып, деп комиссиянын ишин чарбалык маселе деп бурмалабаганга чакырды. Маселе бирде чарбалык маселе эмес.
бурмалабайлы. Маселе алған айлықтарында емес. Маселе башқада. Бізде тилекке қаршы память человеческая короткая, да? Мына не oldu эле? Акаев не oldu кетти эле? Өзүнүн колуна мамлекеттик ресурстарды колдонуп, ошо менен пайда көрүүнү эл тура эмес көрүп туруп, экинчи революция болду. 97-жылы Бител компаниясы түзүлгөн болчу. Мамлекеттин үлүшү бар болчу ичинде. Айдар Акаев киришип отуруп, ал компанияны жекеменчикке чыгарып кеткен. 2007-жылы офшорный компанияларга сатып берген. Мына биз ошолор коркунучтарды айтып атабыз. У Кыргыз Телекома плохой опыт. Дайма мамлекеттин инструменттерин ишин чыгарып алчу. Депутаттардын дээрлик баары КТ Мобайлдын түзүлүшүн, Мегаком экөө бири-бирин толуктап иштешин колдоорун билдирди. Бирок жаңы оператор түзүү менен казынага 13 миллиард сом берген Альфа Телекомду жок кылуу туура эмес деген ойдалар. Эл өкүлү мамлекеттик оператор сатылып кетпегени пайдалуу болгон деди. Эгер 2 миллиардка сатып, мен жана айткандай 22,5 миллион доллар экен. 22 миллион доллар таптым деп. Ертең 23 мектеп курдуруп койдум деп, популизм жасап, бирок келечеги болбосо неге айтпашыбыз керек? Мындай нерселерди айтышыбыз керек. Коомчулукта билиш керек. Жемишин бербей жатып, жаңы түзүлгөн компаниянын жетекчилерине 194 000 сом, кээ айларда 388 000 сом айлык чегерилгени коомчулуктун катуу нааразылыгын жараткан. Бул маселени дагы териштирген депутаттык комиссия мобилдик компаниялардын жетекчилеринин айлык акысынын көлөмүн сураштырды. Не получила официальные данные по заработным платам. Можно тогда озвучить? Моя заработная плата составляет 200 000 сомов, я это не скрываю. Тогда почему всех смутила такая же зарплата в КТ Мобайл заместителя директора 160 там, ну где-то тысяч, и заместителя вашего 160 тысяч? Значит, они получали на уровне? Парламентчилер тажрыйбалуу квалификациялуу адистердин жогорку маяна алышына каршы эмес, бирок андай адистер тааныш билиш менен эмес, ачык айкын конкурс менен тандалып алынышы кажет деп эсептешет. İşte bir memleketke bir sağlık töleylek, payda alıp gelelek kampanyanın menajерleri 180 000 dolardı 3 ayda распил деп коет, кыргызча мойсоп койду деп коет. Мойсоп койсо, биз унчук боло турушубуз керекпи? Ошондуктан биз муну генералдык прокуратурага берели. Көз боямачылык схемалардын ишке ашышына бөгөт коюлуп, парламенттик комиссиянын биринчи отуруму өз максатына жетти деди депутаттар. Муну алдын алган Акылбек Жамангуловго куугунтук болбосун деген эскертүүлөр эл өкүлдөрү тарабынан берилди. Биз комиссия түзүү аркылуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке жардам берип, аны бажаларынан тазаланууга биз жардам бердик. Тазалануу алуусуна биз шарт түзүп бердик. Ошону менен бирге биз мына бюджеттен алган айрым адамдар айлыктарын кайра бюджетке кайтара башташты. Мына миллион сомго жакын. Бул биздин эл өкүлчүлүк миссиябыз ушундай болуш керек. Комиссия өзүнүн тыянагына жетти. Эмне дегенде 86 миллион доллар сарптала турган долбоорго тыюу салынып, 2 миллион доллар менен бүтө турганга бардык шарттар түзүлдү. Ошого мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге өзүмдүн атыман биздин компания атынан ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ошентип бул окуя чоң сабак болушу керектигин депутаттар белгиледи. Комиссия айтылгандардын баарын иликтеп, кийинки отурумдарында корутунду чыгармакчы. Жогорку кеңеште Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси боюнча жаңыдан депутат болгон Айнура Аскарова ант берип, өз ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришти. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Ал жакында Улуттук Энерго Холдинг компаниясынын башчылыгына дайындалганына байланыштуу депутаттык ыйгарым укуктарын өз каалоосу менен мөөнөтүнө мурда токтоткон Айтмамат Назаровдун ордуна келди. Ал эми агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы болуп Нурбек Алимбеков 95 добуш менен шайланды. Жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жалпы депутаттардын атынан Нурбек Алимбековду куттуктап, анын ишине ийгиликтерди каалады. Кыргызстан мамлекети агрардык мамлекет болуп саналат. Ошондуктан бул төрагалыкты сиз жакшы аткарып, ушу мамлекет үчүн жакшы мыйзамдардын үстүнөн иштеп, ийгиликтүү иштерди жаратасыз, албан деген ойду билдиргим келет. Рахмат бир жолу, ийгилик каалайм.
Министрлик бош орындарга премьер-министр сунуштаган талапкерлерди жогорку кеңеш жактырды. Экономика айыл чарба министрлери өкмөт аппаратынын башчысы, байланыш жана технологиялар боюнча комитетинин жаңы төрагасы эми парламентте ант берип, расмий ишине киришмекчи. Жаңыдан дайындалган өкмөт мүчөлөрү өздөрү тейлеген тармакты реформалай алат бекен деп үмүттөнсө болобу? Талапкерлердин маселесин кароодо депутаттарда ар түрдүү сын пикирлер жана сунуштар болду. Өзүнүн көңүлүнө төп келген талапкерлерди парламентке таныштырууда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аларга ишеним артып, өзү тандыганын айтты. Талапкерлер башкысы сырттан эмес, тармагын жакшы түшүнгөн тажрыйбалуу иш билги көйгөйлөр деп белгилеген өкмөт башчы аларды колдоп берүүнү депутаттардан өтүндү. Эгерде жетекчи демилге көтөрбөсө, берилүү сезим менен жүрөгү менен күйүп иштебесе, ал министрликтин же ведомствонун жетекчисин жана ишин эч качан алып кете албайт деп ойлойбуз. Өкмөттүн аппарат жетекчиси министр кызматка сунушталган Самат Кылжиев, экономика министрлигине бараткан Санжар Мукамбетов, айыл чарба министрлигине талапкер Эркинбек Чодуев, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагалыгына көрсөтүлгөн Дастан Догоев өз программалары менен тааныштырды. Мамлекеттик башкаруу системасында жана санариптик долбоорлорду ишке ашырууда тиешелүү адистерди ишке тартууга тиешелүү механизмдер иштелип чыгат. Өлкө экономикасы байланган эң маанилүү тармактарга дайындалып жаткан талапкерлерге эл өкүлдөрүндө суроолор көп болду. Мына картошка өтпөй калды, бир топ дыйкандар ыйлап атат. Сиз мына программаңыз жакшы жазылып тур. Эмнеден баштайсыз иш жүзүндө? Дыйкандар менен кандай иш жүргүзөсүз? Министрликтин өзүндө отдельно мына экспорт, отдел продвижения и развития экспорта деп бир жаңы отдел түзүлөт. Ошо отдел ассоциациялар менен иштеп, экспорт маселесин толук чечкенге биз биринчи кезекте аракет кылабыз. Ушулардын ордунда иштеп аткандар дагы сиз жакшы бир мактап алып келдиңиз эле. Бул кишилер ошол өзүнүн тармагын катуу билет, жакшы өнүктүрөт деп. Эми эртең эле бир кичине убакыт өткөндөн кийин бул кишилер дагы өз калоосу менен арызын жазып, мен эптей албайм дебес бекен деген суроо да. Тиги кишилердин өзлөрүн түшүнүп кетип калганда жакшы деп ойлойм. Анан экинчиси азыр алып келгендерибиз ошол тажрыйбасы бар, башка жактан эмес, мурункулардай болуп мындай тиешеси жок адамдар бул жерде жок. Ошон үчүн мен ойлойм булар жыйынтык чыгарат го деп. Контрабанда боюнча инвесторуңуз жок болсо, контрабанда бензинди кандай кылып токтотосуз? Канча убакытта? Мына 5 миллиард сом потеря бюджет болот. Бул баягы баалардын чоң айырмасынан чыгып атабы? Эгер ошондой болсо анда кошуна мамлекеттер менен келишим түзүп, ошонун баасын түшүргөнгө, киргизгенге шарттарды түзүп, мыйзамдаштырып киргизиш керек. Ошондой бир механизмдерди көрөбүз да. Тармакты бүлүндүрүп, жаратылуу иш жасабаган мурунку министрлер кандай жоопкерчилик алат деген суроону депутат Ирина Карамушкина узатты. Но работу всю завалил. Почему все министры уходят и не отвечают за свое направление? Эл өкүлү мындан ары фракциялардын квотасы менен министрлерди дайындоо системасынан арылуу зарылдыгын айтты. Прекращать нужно выдвигать от фракций некомпетентных, без базового образования, без должного стажа людей. Ал эми өкмөттүн аппарат башчысы менен байланыш агенттигинин төрагасы кандай себеп менен кызматынан алынганын бир катар депутаттар өкмөт башчыдан сурады. Мурунку аппарат жетекчиси Шамил Үмбетовичти эмнеге жумуштан алдыңыз? Эч жерден эле кулагы көрүнгөн жок эле. Эми ал киши биринчиден өзүнүн каалоосу менен кетти. Себеби дегенде сиздер тараптан дагы, коомчулук тараптан дагы ушу аппараттын өзүнүн мобилдүүлүк боюнча маселелер болду. Мен ойлоп атам, акыркы маалыматтарга таянып, жанагы айрыкча информациялык боюнча, КТ Мобайл боюнча болгон чырга байланыштуу сиз мындай жаман сөздөрдү күтпөй эле арыз жазып чыгып кетсеңиз жакшы болмок эле. Жаңы дайындалып жаткандар ишеничти актай алар бекен деп айрым депутаттар арсар ойдо болду. Бүгүн атаандашуу убагында сиздер бир эле адисчил эмес, жаңы багытта караган, жаңыча көз караш болгон азаматтарды алып келсеңиз болмок. Биз эскиче эле ыкма менен эле бюрократтарды эле туудуруп алып келип атабыз. Бул иреттагы өкмөт башчы жоопкерчиликти өзү алып жаткан соң парламент талапкерлерди колдоп берди. Макул 102 каршы жок, баары 102 катталды 110. Республикалык бюджетте олуттуу кризис пайда болгону жөнүндө эл өкүлү Акылбек Жапаров комитеттин жыйынында билдирди. Ал мугалимдерге эмгек өргүү үчүн акы төлөөдө да проблемалар бар деп тынчсыздануусун айтты. Өтүп бараткан аптада бюджет жана финансы комитети 2019 жылдын январынан май айына чейин республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу маалымат укмай болгон. Бирок маселени кароо кийинки аптага калды. Анткени каржыга байланыштуу экономика министри отставкада, жаңысы ишин баштап
баштай элек каржы министри Бактыгүл Жээнбаева да Казакстанга расмий иш сапары менен кетип, комитеттин жыйынына келе алган жок. Бюджетте кризис болуп жатканын айткан эл өкүлдөрү каржы маселесин тийиштүү министрлер менен талкуулоо зарылдыгын белгилешти. Коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги айтып берсин да, акыбалыбыз ушундай депчи. Акча бөлүнбөй жатат, айлык ала албай атабыз, кадрлар кетип атат, өкмөттө кризис деп, же болбосо башкача бир жолун айтып берсин. Жок, андай эмес деп, керек болсо урматтуу премьер-министрибиз келип, биздин өзүбүздүн стратегиябыз бар. Азыр бул туңгуюктан чыгып кетебиз бул кризистен депчи. Халктын саламаттыгына кам көрүү боюнча аткарылуучу иштер али да болсо кечиктирилүүдө. Мындай билдирүү парламенттин аркыл маселелер саатында дагы көтөрүлдү. Муну менен катар эле суу чарба тармагындагы кемчиликтер, жол маселеси, туризмге шарт түзүү, жол эрежесин бузуудагы төлөмдөрдүн жогору болуп жатканын дагы башка бир катар көйгөйлөр өкмөттүн өкүлүнө сунушталды. Ордо калаанын номер 3 балдар ооруканасынын абалы өтө начар. Көптөгөн сыркоолорду талаптагыдай дарылоого шарт түзүлгөн эмес. Мисалы рентгенге тартуу кезегинде кеминде 50 адам турат. Жаш балабыздын колу сынып калса, ошол жерде рентгенге түшкөнү 3-чү больницада 48-чи болуп жазылдым дейт очередке. Бул эмне деген шумдук? Колу сынган балдар же буту сынган балдар ал жерде канча саат очередте туруш керек? 48-50-чи болуп. Ошондой эле акыбал жалдагы балдар ооруканасында да. Жыл башында киргизилген кодекске ылайык жол эрежелерин бузгандарга коюлган айып пулдун кымбаттыгы коомчулукта талкууланып келет. Мындай пикирди эл өкүлү да билдирди. Бүгүнкү күнү бул биздин жарандарга, биздин айдоочуларга 99% айдоочуларда биздин азыркы күнүчү ушулардын штрафын азайтуу маселесин тез арада чечип бербесеңиздер, наразычылык өтө көбөйүп баратат. Аксыдагы Сары Челек көлүнө жыл санап туристтердин агымы көбөйгөнү байкалат. Бирок ал жердеги шарттардын жоктугу кедергисин тийгизип келет. Ошондой эле Сары Челек коругунун аймагында айыл жайгашып, жапайы жаныбарлардын азаюусу байкалууда. Коруктан отун алып, жана чөп чаба башташты да. Эл болсо айтып атат, эгер ошол келген туристтерден жылына 6-7 миллион сом акча түшөт, ошону биздин айылга калтырып берсеңер, акыбал элдин акыбалы оор. Ошону калтырып берсеңер, биз малды азайтканга даярбыз деп атат да. Калкты таза суу менен камсыздоо жакшы жүргүзүлбөй, ушул кезге чейин таза суудан кабары жок айылдар бар. Казарман айылында 2 жумадан бери таза суу берүүнү токтотушкан. Буга себеп суунун сапатын лабораториялык текшерүүдөн өткөргөндө радиациялык фон нормадан 5-6 эсе жогору болуп, ичүүгө таптакыр жараксыз. Суунун зыяндуулугу өтө начар. Таза сууга байланыштуу маселе башка райондордо дагы бар. Бул маселелер өкмөткө канча айтылбасын, жыйынтык болбой жатат. Кызыл суу, Чарбак, Гумкана деген айылдарда таза суу жок. Ошол жерде Арсланбаптан аккан жанагы сайдан суу алып ичет. Андан тышкары мына Жараке, Кошкоргон, Жаңы Акманда 600 000 сомго жана 3-5 тонналык водовоздар бар. Ошо менен жалдап кудукка суу куюшуп, ошодон суу ичишет. Интернет булактарында Памирден келген боордоштордун жашоо турмушун талкуулаган билдирүүлөр таратылып жатат. Өз мекенинен бакыт издеп келгендерге өкмөт тездетип шарт түзүүсү керек. Ошол Памирден келген киши коробка топтоп, коробка сатып жүргөнү киргизип коюптур да, мында карагандачы. Ошондуктан мамлекет сөз түрдө буларга иш менен камсыз кылып бериш керек. Өлкөдө мектеп балабакчалардын тартыштыгы актуалдуу маселе бойдон калууда. Учурунда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен же башка багытка колдонулуп жаткан социалдык объекттерди кайтаруу маселесин Жогорку кеңеш карап, өкмөткө тапшырма берген болчу. Жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы боюнча парламентте өкмөттүк саат өтүп маалымат угулду. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын ырасташынча, менчиктештирилип же башка мамлекеттик органдарга өтүп кеткен имараттарды кайтаруу аракети жасалып, 72 имарат изилденип жатат. Организации наши, это в основном военкоматы, силовые структуры сидят. Их потом надо для них что-то строить. Поэтому мы решили, что лучше новое будем строить для детей. Вот, пока из 72 35 объектов, это которые подлежат высвобождению. Башкы прокурордун орунбасары маалымдагандай, мыйзамсыз менчиктөө боюнча 50 кылмыш иши козголгон, бирок 19 иш кыскартылган. Эми жаңы кодекстерге ылайык ал иштер кайра жандандырылат, деди көзөмөл органынын өкүлү. Жаңы жана кылмыш жазык кодекстер, процессуалдык кодекс кабыл алынгына байланыштуу бул иштер кайрадан каралат.
жандандырат. Билим берүү мекемелеринде УКМКдан тартып салык кызматына чейин ар башка мамлекеттик органдар отурат. Алардын жеке менчикке кетиши менен өзгөчө башкалаада бала бакча жетишсиздиги күч алган. Бала бакчалар гана эмес, жогорку окуу жайлардын студенттер үчүн жатаканалары дагы мамлекеттин колунан чыгып кеткен. Имарат ээлөөчүлөр азыркы учурда мейманкана бизнесин кылып жатканын элекүүлүү билдирип, бул маселеге көңүл бурууга чакырды. Мындай арзан баада же бекер алып алышып, аякта деген отельный бизнес кылып алышыптыр да. И биздин ошол региондордон келген жарандарыбыз квартирага мисалы Бишкекке кымбатта, ошака жашап аткан үчүн эле 6.000ден 9.000ге чейин төлөшөт экен. Ошону көзөмөлдөгөн киши жок. Бунун аркасында изочусу же ремонт кылып беришпейт. Ноокат районунда меценаттар бала бакча куруп бермей болууда дейт эл өкүлү. Бирок ал жакта да жер басып алгандар менен проблема болууда. Ошол жердеги жерди аныктап берип койсоңуздар. Мыйзамсыз берилген токтом менен ошол эле учурда баягы госак берип койгон да. Аны жокко чыгарса болот мыйзам мененчи. Ал эми акыркы жылдарда пайда болгон Бишкектеги жаңы конуштарда соц объекттер үчүн калтырылган жерлер четинен кетилип, бала бакча салгыча жер жок болуп кетип жатканын депутат билдирди. Конуштардын ичиндеги социалдык объектлерге деп калтырган жерлердин баары азыр эмнегедир ал жерлерге баардык жана детский площадкаларга деп калтырылган, мурда спортивный площадкаларга калтырылган жерлердин баары эмнегедир кайра берилип кетти да. Бул боюнча кандай бир иш-чара көрүлүп атат? Менчиктештирилген мекемелерди жана детсад жана башка мына спорт аянтчыларын кээ бир адамдар кийин сатып алган кызыл китеп менен менчик ээси болуп. Алар бүгүн сот аркылуу прокуратуранын сунушу менен менчик укугунан ажырап атат. Баш мыйзамда менчик кол тийгиз жазылып турат да, бул жагына көңүл бурушуңуздар керек. Ура менен адамдын укугун тебелеп коюштан. Мамлекетте талаптоноочулук өкүм суруп турганда арзыбаган тыйынга чоң имараттарды мыйзамсыз алып алгандардын жоопкерчилиги каралышы керек деген сунушту эл өкүлү Айнуру Алтыбаева берди. Это была незаконная приватизация, двухэтажное здание в городе Шипоково с 3 гектарами земли было приватизировано за 20 тысяч сомов. Это нарушение закона, соцобъекты не должны приватизироваться. Эми бүгүнкү заман талап башка болуп калды. Экономика көтөрүлдү, элибизде жакшы шарттар болгондон кийин бала бакча талабы болуп атат. Бала бакча талабы болгондон кийин эми биз чыккыла деп атабыз ал имараттан. Эми антпей эле ал имарат эскирди. Отурган ишкана отура берсин. Өкмөт ошонун ордуна жаңы бала бакча салып берсин. Милиция же болбосо сот кайка бармак эле, талабгар иштебейт да. Аларга да бир имарат керек. Аларга жаңы имарат салып бериш керек. Андан көрөк бала бакча салып берип койсоңуздар. Ошентип бир нече сунуштар менен жогорку кеңеш социалдык объекттерди кайра кайтаруу боюнча өкмөттүн иш-аракетине жылдын аягында баа бермей болду. Маселе декабрь айында дагы бир ирет каралат. Өлкөдөгү ички каналдарды оңдоп түзөө муктаждыгы бар. Бул тармакка тезинен көңүл буруу кажет. Мындай маалымат агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүгүү боюнча комитеттин отурумунда ратификациялык мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айтылды. Кыргыз өкмөтү Азия өнүктүрүү банкынан гранттык жана насыялык негизде өлкөдөгү каналдарды оңдоого жана жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча акча каражатын алмакчы. Бул долбоордун максаты калкты табигый кырсыктардан сактоо, алдын алуу жана кырсык коркунучун төмөндөтүү болууда. Долбоордун жалпы бюджети 43,6 миллион АКШ доллары, анын ичинде 38,6 миллион АКШ доллары Азия өнүктүрүү банкы, анын ичинде 16,8 миллион АКШ доллары грант, 21,8 миллион АКШ доллары жеңилдетилген насыя. Бөлүнгөн каражаттар чарбалар аралык каналдарды оңдоого сарпталат. Алардын бири катары Нокен районундагы чарбалык канал тандалып алынган. Бирок жыл сайын чарбалар аралык суу каналдарын оңдоого республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп берилет. 800 миллиондон ашык акча бөлүнөт да. Ушул чарба аралыктын ордуна дагы эле башка бир райондон ички чарбалыкты каналдарды оңдогонго жибербейсиздерби? Эми бизде деген бюджеттен могу бөлүнүп аткандан кийин чарба аралыкка эмне кереги бар дейм да. Ал эми каралган гранттык каражат ички чарбалык арыктарды оңдоого бөлүнөт. Бул акча кайтарымсыз, бирок насыялык каражат республикалык казынадан кайтарылып берилет. Жана докладта көрсөтүлүп, мамлекеттердин арасында мамлекеттик бюджеттин эсебинен төлөнөт. 38 жылдык неме менен да баягы өкмөт төлөйт да. Өкмөттүн эсебинен да. 32 жылдык неме насыя менен.
Каражаттын дагы бир бөлүгү өзгөчө кырдаалдар министрлигине берилет. Ал каражаттарга атайын техникалар алынат. Biz основной 100 инженердик техника алабыз. Бүгүнкү күндө бизде техникаларыбыздын эскилиги жетип калгандыгына байланыштуу алып атабыз. Андан сырткары мен сиздерге маалымат иретинде айтып кетсек, биз өзүбүздүн күчүбүз менен дагы күйүүчү майын коюп, жылына 400гө жакын объектлерде иш жүргүзөбүз ушул техникалар менен. Жыйын соңунда комитет мүчөлөрү ратификациялык мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырды. Отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет өзүнүн отурумунда өлкөнүн отунуна көмүргө байланыштуу маселелерди карады. Анда Кыргыз көмүр ишканасынын директору эл өкүлдөрүнө маалымат берип, аткарылып жаткан иштер менен тааныштырды. Анын билдирүүсүндө көмүр тармагында бир катар көйгөйлөр бар экенине карабастан, ишкана өз милдеттерин аткарып келүүдө. Көмүр казууда каражаттын жана техникалардын тартыштыгы мекемени артка тартып келет. Ишкананын ишин илгерилетүү максатында каражат сурап өкмөткө кайрылышкан. Бул маселелер тезинен чечилбесе, келерки кышка көмүр дайындоо кыйынга турарын да белгилеп өттү. Тилекке каршы ошол налог менен соцфонддон карызыбызды так аягына чейин жапканга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Бул эмнеден чыгып атат? Эң эле биринчи ушу күз-кыш мезгили келгенде элибизди үзгүлтүксүз көмүр менен камсыз кылуу үчүн отун базаларды биз көмүрлөрдү карызга бергенге биз аргасыз болуп калат экенбиз. Төраган орун басары Мирлан Бакиров менен депутат Нурбек Тотонов Жогорку кеңеште Токтогул районунан келген жергиликтүү кеңештин депутаттары менен мугалимдерди кабыл алды. Алар Ничке Сай Үчтерек айылдарындагы социалдык көйгөйлөрдү чечип берүүнү элдин атынан депутаттарга жеткиришти. Токтогул районунун Ничке Сай айылында Зекир Үтүров көчөсүнүн 1 чакырымын асфальт төшөлөрү айтылган. Эми ушул күнгө чейин тендер өтпөй токтоп турат. Жолдун башталышындагы көпүрө дагы оңдолууга муктаж. Ничке Сай Үтүров Зекир көчөсүндө 1 километр жол эме кирген. Андан кийинки көпүрөнү көрүп келдиңиз да сиз, көрүп келдиңиз. Ошол көпүрө дагы калып атат да. Ушунда бир контролду бербесеңиз, айыл эли айтып атат, ошо өтө өйдө жактан келгенде суу түшөт дагы муз болуп калат. Машина ылдый жактан көпүрдөн түшүп кетип коркунучунда туруп атат. Бууракан өзгөрүш айылы аркылуу өткөн жолдордун тамтыгы чыккан, сүрдүрүлүп да койгон эмес. Ничке Сай айылында тарыхта башынан бери эле таза суу жок. Жергиликтүү калк бир канча чакырым алыстыкта жайгашкан булактардан ташып ичишет. Өзгөрүш менен айланып келген жолдо эч кандай каралбайт да. Эң чекинки айыл өкмөт болуп эле бизге бара албайт. Анан ошол эле жана өзгөрүш айылына тийиштүү Бууракандын жолунан өзүңүз да көрүп келген болушуңуз керек. Жолдун абалы мышык ыйлайт да. Бул ошол жагында бир карап койсоңуз жана. Жол боюнча бүгүнкү күндө ошол бир 900 метр асфальтыбыз кирген, ошонун эртелетүү жагы. Анан ушул жерде бизде бир 2016-жылы көпүрө башталган. Ошонун дагы тездетүү жактарын талап кылып келдик, тиешелүү жактардан. Жерди трансформациялоо маселеси курч. Үчтерек айылында жер берилбегендиктен бир эле үй бүлөдө 5-6 баласы менен жашагандар да толтура. Трансформация боюнча бул өтө көйгөйлүү нерсе болуп атат. Бир семьяда 3төн үй бүлө, 4төн үй бүлө жашап калып атат. Жаш балдарды айылга калтыруу, айылды өнүктүрүү деген бул биз ошол артта калып атабыз. Трансформация боюнча айылга барбасып ушул маселе көтөрүлдү. Демек муну чечиш керек. Ар бир айылга союз тарагандан бери дээрлик берилелик. Бир үйдө 5тен 6дан бала жашап атат. Айтып атышат. Бизде өз тил менен айтканда эркек балдар да батышат экен, келиндер батышпай атат депчи. Токтогул району боюнча акимге дагы сүйлөштүм эле, айыл өкмөттөр менен дагы көп иштеп атышат. Мунун эки тарабы бар экен. Жерлер бергенден кийин көрүп атабыз, эми көпчүлүк кээ бир айыл өкмөттөрдө жерлер кетип калганын көрүп атабыз. Сугат жерлер дагы кетип калгандыгын, үлүш жерлер турак жай болуп кетип атканын байкап атабыз. Ошондуктан биз порученияны өкмөткө беребиз, сунуштаманы. Алар эми мыйзам долбоорун алып кирип өзгөртсө колдоп берсек болот. Чоргочу айылында мектеп башталып, бирок азыркы кезге чейин акчасы бөлүнбөй келүүдө. Ничке Сай айыл өкмөтүнүн Чоргочу участогунда мектеп салынып башталган, акчасы каралбай калып, 1-нөлдөн башталып, жерлери тегизделип, азыркы учурда акчасы каралбай атат. Ушул көйгөйлүү маселелер менен келгенбиз, эми чечилип калса, эртең күнү акчасын карап берсе деп жогорку кеңешке арыздарыбызды алып алып. Биздики эми бардык эле айылдарда эле бизде соц объектлердин баары аз да.
Бізде мектептердің авариялық состояниясы начар, фаптарыбыз жоқ, балабақшаларыбыз жоқ, су мәселесі, бардық айылдарға бізде де айылдық көйгөй мәселелеріміз көп. Жогорку кеңеште түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын айлана чөйрө жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын 5-чи жыйыны өттү. Ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мамлекеттеринин парламент өкүлдөрү катышып, жаратылыш ресурстарын экологиялык жактан туруктуу пайдалануу чараларына байланышкан маселелерди талкуулады. Дүйнө жүзүндө экология маселеси корч масштабтуу багытта абаны тазартуунун аракетин көрүп келишет. Кылымдан бери өсүп жаткан бак-дарактарды сактап калуу, токойду жоготуп албоо, бир жогулсо орду толукталбастыгы бүгүнкү отурумда кеңири талкууланды. Жыйында аталган комиссиянын төрагасы, Түркпадагы Азербайжан делегациясынын мүчөсү Ахлиман Амирасланов жыйындын күн тартибине коюлган табигый ресурстарды экологиялык жактан туруктуу пайдалануу маселеси дүйнө жүзүндө, анын ичинде Түркпага мүчө өлкөлөрдө дагы актуалдуу болуп жаткандыгына токтолду. Жер байлыктары айлана чөйрөгө зыян болбогондой пайдаланышы кажет деген комиссия мүчөлөрүн мындай жалпы элдик, олуттуу маселелерге жигердүү катышууга чакырам. Бул маселе боюнча айлана чөйрөнү коргоо, сактоо боюнча Азербайжанда атайын мыйзам кабыл алынган. Учурда ал көзөмөлгө алынып, иштеши тыгыз биздин өкмөттүн көзөмөлүндө. Андыктан токой чарбасына өтө олуттуу зыян келтирбей корголууда. İnsan sağlamlığına birbaşa təsir eden bir məsələdir. Эл өкүлү Абылкайыр Озакбаев жаратылыш ресурстарын экологиялык жактан туура пайдалануу туруктуу өнүгүү менен дени сак келечекке кам көрө экендигин баса белгилейт. Өлкө ичинде дагы табигый ресурстарды туура пайдалануу жаатында мыйзамдарды шайкеш келтирүү зарылдыгын айтты. Бириккен аракеттерибиз менен тажрыйба алмашуу аркылуу жана биздин өлкөлөрүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен элибиздин жашоо шартын жана мамлекетибиздин жалпы экономикалык, социалдык жана экологиялык абалдары мындан ары өркүндөтөбүз деп ишенем. Токой чарбасынын табигый ресурстарды сактоо менен экологияны жакшыртуу үчүн атайын Түркияда бир катар алгылыктуу иштерди аткарууга шарттар түзүлүп жатканын Режеп Мырза билдирди. Ülkelerdeki yasalarındaki Биздин өлкөдө айлана чөйрөнү булгабоо үчүн атайын күйүүчү майлардын сапатына кылдат көңүл бурулат. Таза экологиялык үрөндөрдү көбөйтүп жатабыз. Мал жандыктагы таза тамактанса элдин дагы саламаттыгы начарлабайт. Атайын эко баштыктарды колдонуу менен зыяны тийбеш үчүн айнек кутуучуларга көп азыктануучу заттарды сактайбыз. Мындай бирдиктүү иш-аракеттер менен бир тууган мамлекеттердин экономикалык, социалдык жана экологиялык абалдары өркүндөй тургандыгын бекемдейт. Ошол кайсы өлкөдө кандай мыйзамдар бар экенин бири-бири менен маалымат алмашып, анан жыйынтыгы катары ушул мыйзамдарды кээ бир мыйзамдарды бири-бирине жакындаштыруу же ошол мыйзамдардын негизинде моделдик бир мыйзамдарды чыгаруу жана тараптарга жиберүү болуп эсептелет. Биздин эң негизги Түркпанын максаттарынын бири ушул. Жыйынтыгында жаратылыш ресурстарын экологиялык жактан туура пайдаланууга укуктук жактан колдоо боюнча сунуштаманын долбоору бекитилди. Ошону менен катар Түркпанын айлана чөйрө жана табигый ресурстар боюнча комиссиясынын 6-чы жыйыны 2020-жылдын май айында Түркиянын Караман шаарында өткөрүү боюнча чечим кабыл алышты. Комиссиянын кийинки жыйынында жер кыртышы менен суунун булгануусун алдын алуу тууралуу маселе каралмай болду. Жыйынга Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия мамлекеттеринин өкүлдөрү катышты. Атайын чакырган делегация жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков менен дагы жолугуп, ар тараптуу багытта пикир алышты. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын атайын көргөзмөсү дагы уюштурулду. Эл өкүлдөрү элеттин өнүгүүсүнө кызыктар. Бир катар депутаттардын демилгеси менен Борбор калаанын четиндеги салкын жаңы конушуна бир нече социалдык имараттардын курулуш иши башталды. Бул социалдык объектилер эл аралык фонддун каржылоосу менен ишке ашырылып, күз айларында пайдаланууга берилмекчи. Жергиликтүү тургундардын кубанычын тең бөлүшкөн салтанаттан кабарчыбыз айтып берет. Курулуштун пайдубалына капсула салуу иш-чарасына эл өкүлдөрү Жыргалбек Турускулов, Канатбек Керезбеков жана Табалдык Силаевтер катышты. Ушундайлар көп болсун, ушул жерден президент чыксын, депутат, элине кызмат кылган. Катар кайрымдуулук фонду тарабынан мындай объектилерди салып берүү демилгеси айтылып, бир катар айылдардын арасынан ушул Пригородный айыл өкмөтүндөгү салкын жаңы конушу тандалып алынган. Булар бизге кайрылганда ушул ушундай ниетибиз бар дегенде депутаттарга кайрылганда биз ушул Пригородный айыл өкмөтүнө жана айылдык кеңештин депутаттарына кайрылганыбызда
ушундай сунуш болду. Бир топ айыл өкмөттөрдү бергеле, ушулардын ичинен кайрымдуулук фонду, Катыр кайрымдуулук фонду ушул айылды тандап алды. Себеби бул жаңы айыл, анан мындай шаардын четинде мектепке, бала бакчага, ушул больницага жана мечитке муктаж болгондуктан ушул жерди тандап алышты. Курулушту тургузууга жергиликтүү бийлик кызыктар болуп, керектелүүчү жер тилкелерин бөлүп берген. Айыл өкмөтүнүн башчысынын айтымында имараттар ушул жылдын аягына чейин ишке берилет. Биздин кабарыбызга караганда бул курулуш ушул эле жылдын акырына чейин бүтүп ишке берилет деген ишендирүүлөр болуп атат. Кудай буйруса, аны биз баарыбыз чогуу жапартырмак киришип, колдоо көргөзүп, иш алып барсак буйруса, бул иш аткарылып калат деген ойдомун. Ошон үчүн элдин колдоосу азыр жакшы болуп турат, алар да колдоп берип туруп атышат. Бул жаңы конуштун түптөлгөнүнө бир нече жыл болсо дагы жашоочулар мектеп, бала бакча, таза суу маселелеринен кыйналып келген. Дыйканчылык чарбага элибиз чыгып кеткен мезгилде жаздын күнү да аябай балдарыбыз, неберелерибиз кыйналат, көчөдө калат. Кароосуз балдарыбыз көбүрөөк болуп калат. Ошон үчүн дес-сат жок. Мына школубуз аябай кичине, 300 балага татыктуу. Биздин ошо директорлорубузга ыраазычылык билдирип кетебиз. 1,5 миң балдарды кучагына алып отурат. Ошон үчүн школ салабыз деди, өтө кубанычтабыз. Мына таза суу керек. Эң биринчи жашоодун булагы суу бул. Таза суу керек. Ошо таза сууду чыгарып беребиз деди. Аябай элибиз кубанычтабыз. Ал эми чогулгандар алдында сөз сүйлөгөн Катар мамлекетинин элчиси эки өлкөнүн достук кызматташтыгы мындан ары да бекемделип, мындай иштер улантыла берээрин белгиледи. Депутат Канатбек Исаев Чүй облусунун Сокулук районундагы айыл апа тургундарынан кабар алды. Ал Сокулук районунун Крупская, Военно-Антоновка жана Новопавловка айыл аймактарындагы социалдык объектилердин абалы менен таанышып чыкты. Крупская айыл аймагынын башчысы Жеңиш Эдигеев 4 айыл кирген бул айыл аймагында жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча учкай кеп кылып, бул айыл аймагында спорт комплексинин жоктугун көйгөй катары белгиледи. Военно-Антоновкалык депутаттар айылдын 2012 жылы башталган мектебинин курулушу бүтпөй жаткандыгын айтып чыгышты. 850 орунга ылайыкталган мектепте бүгүнкү күндө 2400 окуучу 3 нөөмөт менен окуп жатышат. Новопавловкалык депутаттар болсо айылга жаңы мектеп куруу зарылдыгын ортого салышты. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев аталган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын айткандарын кунт коюп угуп, көйгөйлөрдүн чечилишине көмөк көрсөтүүгө убада кылды. Бүгүнкү күндө мына Сокулук районунун ички иштер бөлүмү бирөөнүн менчик имаратында экен. Экотехинспекция бирөөнүн менчик имаратында ижарада турат экен. ГРС паспорт берүүчү имараттын баары ижара төлөп бирөөнүн башка имараттарында жайгашат экен. Мына социалдык фонд менен социалдык коргоо министрлигинин башкармалыктарын көрүп атабыз. Булар дагы бала бакчанын имаратына жайгашкан. Демек, биз ошол жер тилкени эртерээк чечип бере турган болсок, булар мамлекеттик органдарда ижарага албай, өздөрүнүн баягы бирдиктүү терезе деп коет, баары бир жерден калкка келип, калкка да ыңгайлуу болот. Бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүнө карата төраганын орун басары Мирлан Бакиров Сокулук районундагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга барып, аларга майрамдык маанай тартуулады. Таттуу белектер менен кошо акчалай жардам көрсөттү. Бул Сокулук районуна караштуу Маловодная айылындагы мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды реабилитациялоо борбору. Учурда өлкөнүн 7 дубанынан келген 88 бала тарбияланууда. Өспүрүмдөрдү коргоонун эл аралык күнүндө жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров өзгөчө балдар планетасына барды. Ар бир областын аркасына турган эстеликтердин баарын жазып, Мекеменин кире беришинде көзгө дароо балдардын кол эмгектери орундуу. Жан дүйнөсү таза, аруу балдар өз кыялындагы сүрөттөрдү чиймелеп, каалоолоруна жараша керектүү буюмдарды тигип көргөзмөгө коюшат экен. Жеткинчектердин эмгектерин баалап, талантын өрчүтүү максатында мугалимдери келген коноктор үчүн көргөзмө уюштуруп турушат. Эл өкүлү ойлонбостон кубануу менен чакан баштык сатып алды. Бул борбор эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине карайт. Балдар үчүн 78 кызматкер жан өрүп иштеп келүүдө. Орточо алган айлыктарынын көлөмү 6-7 миң сом. Майыптыгы бар 4 жаштан 18 жашка чейинки балдарга социалдык медициналык тейлөө кызматтары көрүлүүдө. Күзөткө турган биздин балдарды кароочу няня санитаркалар иш алып барышат. Ошо күндүк балдарын карап, социалдык тейлөөнү
берип турушат, күнү түнү каралып турат балдар. Бул балдар дайыма бул жакта жашашат. Балдар майрамдык маанай менен келген меймандарга концерттик программа тартуулашты. Ата-энелери дагы чакырылгандыктан аларды көрүп айрым тестиелер кубанычтан улам эки жолудан ырдап жиберсе, кээ бирлери сагындым силерди, үйгө барам деп көздөрүнө жаш алды. Балдар ата-эненин эч нерсеге алмаштыргыспайлыгы. Андыктан майрам күндөрү гана эмес, бул жаатта эл өкүлдөрү тарабынан бир катар аракеттер көрүлүп, аларга көңүл бурулуп келүүдө. Алсак, жогорку кеңештин колдоосу менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккандарга эмгек акы төлөнүп баштады. Бул да аз да болсо бул камкордук. Мен чакырып кетет элем, урматтуу биздин ишкерлер, урматтуу коомчулук. Биз 6 миллион калкпыз, ушундай бир 20-30 миң тегерегенде ушундай балдарыбыз бар экен. Ар тараптан колдоо кылып, мына ушундай күндөрү көңүлүн көтөрүп, мындай бир материалдык жардам берип турсак, мен ойлойм, бул да өзүнчө бир чоң бир колдоо. Иш-чаранын соңунда вице-спикер Мирлан Бакиров жогорку кеңештин атынан акчалай жардам берди. Эл өкүлү Жылдыз Мусабекова дагы балдарга майрамдык маанай тартуулады. Бишкек шаарынын жаңы конуштарынан келген балдар Дельфин ден соолугу чыңдоо борборунда болуп, сууда сүзүүнүн түрлөрү боюнча сабак алышты. Ошондой эле келген кичинекей меймандарга белектер берилди. Майрамдык иш-чарага жалпысынан 300дөн ашуун бала келген. Белгилей кетсек, эл өкүлү жыл сайын балдарды коргоо күнүндө Ала Тоо, Ак Ордо, Ак Өргө жаңы конуштарынын балдарына майрамдык маанай тартуулап келет. Мүмкүнчүлүктөн байланып, бүт Кыргыз элиндеги, биздин мамлекетибиздеги балдарга, бөбөктөрүмө чын ден соолук, узун өмүр, бакыттууларга баарынын күлкүсү эч качан ууртунан кетпесин. Кыргыздар деген аталыштагы 20 томдук китептин бет ачары болду. Аталган китептин авторлору Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов менен жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев. Бул китепте кыргыз элинин байыркы доорлордон тартып, азыркы күнгө чейинки бай тарыхы, үрп-адат, када салттары, санжыралары топтолгон. Китептин бет ачарына мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, тарыхчы окумуштуулар, акын жазуучулар, илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, журналисттер катышты. Чынында эле бегейсиз чоң эмгек болгонун этибарга албай койгонго болбойт. Кыргыздар китебинин бет ачарына катышкан президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев чыгып сүйлөп, президенттин ыраазычылыгын билдирди. Ушул эмгекти даярдап чыгарган биздин белгилүү жазуучу аксакалыбыз Кеңеш Жусуповичке, белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Канбек Апашевичке, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин ушул жыйнактын чыгышы менен куттуктоосун жана сиздер жасаган чоң эмгекке ыраазычылыгын билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Сөзүнүн соңунда аппарат жетекчиси жазуучу Кеңеш Жусуповго президенттин энчилүү саатын тапшырды. Кыргыз элинин басып өткөн тарыхын чагылдырган мындай салмактуу китептин бет ачары чынында жалпы журтчулугубуз үчүн да кубанычтуу окуя болууга тийиш. Тарыхы болбой, эл болбойт демекчи, ушул тарыхыбызды кастарлап, муундан муунга мурас катар өткөрүп жүргөн болсок, кыргыздын учугу үзүлбөйт. Бет ачарында эле ушунча элдин башын кошуп отурган эмгектин баалуулугу эмнеде? Тарыхты, уругунун тарыхын, элинин тарыхын билип, мен кыргызмын деп келгендигинде. Чыңгыз Айтматов бекеринен маңкырчылык маселесин көтөргөн эмес. Тарыхый институтунан ажыроо бул бардык улуттук багыттардан ажыроого тете болот. Мына ушул өңүттөн алып караганда, бул 20 томдук кыргыз элинин кайталангыс, уңгулуу, өзөктүү баалуулугу. Китептин автору, кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповдун айтканына караганда, бул китепти жазууга 30 жылдан ашуун убакыт кеткен. Китеп келечек муундар үчүн жазылган. Ушул бүгүнкү демилге кийинки муунга улуу сабак болот деп ойлойм. Ушу биздин жолубузду уласа, ошол жаштар үчүн бул китептин баары биз гана эмес, ушу келечектеги балдар үчүн. Иш-чаранын дагы бир кадырлуу мейманы Кыргызстан дипломаттары коомдук бирикмеси менен Тилек Матаке фондунун жетекчилиги болду. Аларда аталган китептин маани маңызына токтолуп, абдан абройлуу эмгек болгонун айтып келип,
Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевке Тилек Матаке алтын медалын тапшырышты. Доктору Иманалиев Каныбек Капашевичке 2013 жылы негизделген Тилек Матаке медали менен Муратбек Иманалиев, Роза Отунбаева, казак эл акыны Мухтар Шаханов, Кыргызстанда Түркиянын элчиси болуп иштеп кеткен Метин Кылыч жана башка ысымы алыска тараган кадырлуу адамдар сыйланганын белгилеп кетүүгө болот. Авторлордун айтканына караганда мактана турган тарыхы, сыймыктана турган маданияты бар эл экенибизди көрсөткүлөрү келишкен. Бул китептин автору биз эмеспиз. Бул китептин автору кыргыз эли. Бул китептин автору буга чейинки көз өтүп кеткен улуу тарыхчылар, санжырачылар. Мындан 1500 жыл илгери дүйнөдө жазуусу бар, алфавити бар, 20га жетпеген улут болгон экен. Ошонун бирөө кыргыз эли. Биз ошону айтып мактаналы дедик. Бет ачардын соңунда кыргыздар тарыхый китеби салынган биринчи куржун Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго аппарат жетекчиси аркылуу тапшырылды. Ошону менен бирге мында чакырылган бир катар кадырлуу адамдарга кыргыз маданиятын, адабиятын, медицинасын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон ишмерлерге бир куржундан китеп белек катары берилди. Эл өкүлү Кубанычбек Нурматов жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын 90 инспекторуна маяктарды тапшырды. Маякты жол инспекторлору чет мамлекеттик делегацияларды тозууда, узатууда да түнкү күзөткө чыккан маалда тагынып алса болот, деди эл өкүлү. Анткени бул маяктар караңгыда жарык берип, жол сакчыларынын коопсуздугун камсыздап турат. Маяктарды депутат Кытайдан буйрутма берип алдырган. Жогорку Кеңештин депутаты Бакирдин Субанбеков 25 майда Жайыл районунун бир катар мектептерин кыдырып, акыркы коңгуроо салтанатына катышты. Окуу жылын эң мыкты баалар менен аяктаган окуучулар жана мугалимдер депутаттын колунан стипендия алышты. Алдыңкы окуучуларды үзгүлтүксүз сүрөөнгө алып келатканына бир нече жылдын жүзү болуптур. Жогорку Кеңештин депутаты Бакирдин Субанбеков акыркы коңгуроо болгон күнү эң мыкты баада окуган окуучуларды куттуктап, өзүнүн атынан стипендия тапшырууну салтка айлантып алган. Жылдан жылга атаандашы күч алып, эң мыкты окуган балдардын саны көбөйүп бараткан. Алалык орто суу орто мектебинде өткөн жылы 29 окуучу окуу жылын эң мыкты баа менен аяктаган болсо, быйыл 36 окуучуга жеткен. Мунун баары атаандаштыктан ийгилик жаралат деген мына кыргызда бир жакшы сөз бар. Ошол атаандаштыктан пайдасы болуп атат. Кээ бир ата-энелер мага звонить этет, мени тааныгандар. Бакирин Жамалович, менин балама бир сабактан 4 чыгып калыптыр. Таң атканча ыйлап чыкты деп. Анысы кандай, балдарды жакшы окутушубуз керек. Үйгө келгенде кичине көңүл буралы. Балдар биздин келечегибизди бекерден айтпайбыз да. Ошондуктан мен абдан кубанып отурам. Ошондой эле Акбашат орто мектебинде өткөн жылы 22, быйыл 32 окуучу эң мыкты баага татыган. Бул жерде да эл депутаты бүтүрүүчүлөргө ак жолго алып, депутаттык стипендиясын тапшырды. Жогорку Кеңештин депутаты Бакирдин Субанбеков ошону менен бирге Бекитай, Сары Булак орто мектептеринде да болуп, ата-энелер менен окуучуларды акыркы коңгуроо күнү менен куттуктап, келечек ээлери болгон окуучуларды жакшы окуп, мыкты билим алууга чакырды. Билим алуу бул ийне менен кудук каскандай, билесиңер. Ошондуктан мына жакшы окуп, жакшы билим алып, жакшы окуу жайына өтсөкпү деп тилек кылып турасыңар. Ошол каалаган ой максатыңарга жетип, жакшынакай жогорку окуу жайын бүтүп, ушу өзүңөрдүн элиңерге келип, кызмат кылып, эмгегиңерди көргөзгүлө. Окуучулар менен катар эле мыкты кесип ээлери болгон мугалимдер да депутаттын колунан сый көрүштү. Мен сизге ушул Сары Булак айылынын тургундарынын атынан, жеке мектеп жамаатынын атынан ыраазычылык билдиргим келип отурат. Быйылкы окуу жылында Жайыл районунда саналуу директорлорду өзүңүздүн ишиңиз боюнча тааныштыруу үчүн Жогорку Кеңешке чакырып, Жогорку Кеңеште депутаттардын иштерин алып барылаткандары менен тааныштырып, бизди бир сыйра көңүлүбүздү абдан жогору көтөрдүңүз. Жогорку Кеңештин депутаты Бакирдин Субанбеков бул жолку сапарынын соңунда кезегинде өзү окуп бүтүргөн Талды Булак орто мектебине да барды. Бул жерде да мыкты окуучулар менен мыкты мугалимдерге стипендия тапшырып, бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалады. Депутаттын бул мектепти аяктаганына быйыл туура 50 жыл болуптур. Классташтар ушул юбилейлик датага чогулуп, басып өткөн жолу жараткан ийгиликтери туурасында айтып беришти.
Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин депутаттары 6-7 июнь күндөрү өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Жогорудагы жаңылыктардын толук топтому менен сиздер Кеңеш KG жана Жогорку кеңеш деген аталыштагы YouTube баракчабыздан тапсаңыздар болот. Көрсөтүүнү Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.